бир суроом бар эле. Жолдошум классташ кызы менен жазышыптыр. Төшөк маселесинде өзүн сунуштаптыр. Ошону кечирсе болобу? Жөн гана тамаша деди. Оюмда жаман нерсе жок деп. Ал нерсе оюнда жаман нерсе жок деп каралбайт ал. Ошол өзү жаман өзү. Сүрөтүн жөнөтөм мен деп сунуштаган, ал жакшы ой менен айтса да ал жерде жакшы деген сөз жок. Анын бардыгы 100% жаман ал. Кантип бирөөнүн аялына жазып алып анан жаман оюм жок деп. Ага да кандай энесине эркектер келсин жанагындай көз артып, эмнеге десе жаман оюм жок деп. Кандай бул? Ал жерде жаман ой, жакшы ой деген ал бардыгы жаман болот. Айтыңыз, өзүңүздүн ордуна мени коюп көрүңүз деп айтыңыз. Мен да ошентип жаман оюм жок. Мага бирөө жазса кандай абалда каласыз деп. Мен жазсам эмес, мага жазса деңиз. Анан кызганыч ойгону уруп отурбасын. Мага дагы бир эркек жаман ой жок эле ушинтип жазса, кандай кабылдайсыз деңиз. Анан экинчиден, мындай нерсени кайталабаңыз деңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям арам нерседе тамашалабайт эле, адалдын мубахтын ичинде тамашалайт, ошондо да акыйкаттын чегинен чыкпай. Арам менен тамашалоо деген түшүнүк жок туугандар. Арам күнөө иш менен тамашалоо жок. Ошону жазышып алган. Бул бетбактык жөн эле. Бул бетбактык сиздин астыңызда жөнүнө кутулуп аткандык. Эгер чындап тобо кылып экинчи ошо кайтпаса кечириш керек, анан кайталап ушундай адат болсо айтыш керек, анда кандай кылабыз деп.